Assalamu alaikum. Мына оңдоо каналынын көрүүчүлөрү. Мына бүгүн биз Daewoo Tico авто унаасынын суу датчигин көргөзүп беребиз. Азыр бул датчик өчүк машина, муздак маалы нөлдө турат. Бизге Уна оңдоо KG каналынын катталуучусу суроо менен кайрылган эле. Мына ушул суроого жооп алып берели. Биз ушул видеону алып жаткан учурубуз. Мынаке мотор жагы, аккумуляторду чечтик. Азыр суу датчиги суу кайнаган учурда көргөзө турган глазоктон ушул жерде эки датчик болот. Ошол аркылуу көргөзүлөт ичкери жака. Бул кычыкта болгон үчүн жакшы көрүнбөй атат. Азыр мен сиздерге эки зым келген, ошонун бирөөсүн гана көргөзөм. Бирөөсү мына бул аккумуляторго каткан плюс. Ушу менен барып, мына менен кетет дагы ушул кабель менен. Генератор менен стартерге каткандын жанында бир штекер менен келип, мына коллектордун түгүндө катырылган. А бирөөсү болсо мына бул кузуптан түшкөн. Мына үстүңкү кабель менен өтүп, мынаке. Азыр мал жерде мынаке көрсөңүздөр болот кабель. Мына кыймылдатып жатам. Мынаке асты жагында турат. Сайылып турган ушуру азыр. Кечегиде каттуу жамгыр жаап, селде калган элек. Мындай болуп, ылай болуп, моторго чейин кирди. Азыр жакындатып көргөзгөнгө аракет кылайын. Мына ушул кара кабель. Бул да ылай болуп калган эле, бир сыйра тазалап көргөзгөнгө аракет кылдым. Мына ушул. Азыр штекерин суруп көргөзөм. Мынаке. Мына туугандар. Мына ушул суу датчиктики. Экөө болот. Бул бир жагынан келген мына бул. Мына ушул. Мына азыр ушундайынан келсек, мына ушул кабель, калың кабель оролгон менен мына ушул жерге келет, аккумулятор жака. А кийинкиси через аккумулятордун зымы менен кетип барып, мына ушул астыңкы жака, мотор жактагы стартер менен генератор жака каткан зымга оролгон. Ичинен жалгыз болуп мындай болуп чыккан дагы бир штекер бар. Мына ушул экөө сайылат эки жерге. Бул кузуп жагыраак турат. И берки астыңкысы бул жагынан барганы. Бер жагында турат. Ошондо азыр бул оң жакта турат, а кийинкиси сол жакта. Экөө эки бетте турат. Бирок жанаша. Мына ушул. Дагы бир сыйра көргөзүп бергенге аракет кылайын. Датчик ушул Tico'нун суунун температурасын көргөзүп тура турган. Мотор жасаганда же башка учурда мына ушул штекерлеринен чыгып кетсе дагы көргөзбөй калат.